Чоң рахмат. Элвира Жыргалбековна айтып атат, аялдарды колдойсуңар деп, колдойбуз деп айтып атам мен мына. Урматтуу депутаттар, азыр мына Жусуп Коргонбай уулу маселе көтөрдү, жанагы өлүмгө дуушар болгон балдар боюнча. Өткөндө мына Өмүрзаков Сүйүн Абдуллаевич жанагы базарлардагы өлгөн малдын эти боюнча маселе көтөрдү. Коомчулуктан кайрылуулар ошол маселелердин туура экендигин тасыктап атат. Алмаз Акунжанович, мен айтайын дегеним, чындыгында мына 3 жашар бала өлдү. Лицензиясы жок экен. Подвалда жанагы дарылап атат. Анан алардын эмне жеп атканын да билбейт экенбиз азыр. Бир мамлекеттик органдар барбы бул? Эмне жеп, биздин улуттун саламаттыгы эмне жеп атат, эмне дары ичип атат? Бир текшере турган эч бир санэпидемстанцияга чалдым мен айлам куруп. Бул жеке менчик клиникаларда, башкаларда эмне жеп, эмне ичип атабыз, эмне дары кылып атат, кантип дарылап атышат? Базардан малдын жанагы эти эмне тамак жеп атышат? Караган киши барбы десем, биз текшере албайбыз дейт алар. Анда ким текшерет анда? Анда айла жок анан тиги ата-энелер жанагы блогерлерге чалат турбайбы, жана ютуберлерге. Келип бизди карап бергиле депчи. Эми ошолордун бардыгын караш керек да. Бүт таштап салдык го биз текшербей, эч нерсени текшербей. Ошол эле жеке менчик клиникалардан баштап, же салыгы кире албайт экен, же жанагы санэпидемстанция, же пожарный кире албайт экен. Эч ким эч нерсе текшербейт экен. Анда эмне жеп атабыз, эмне дары колдонуп атат билбейт экенбиз. Мындай калагандай кылгыла деп, мындай элибизди таштап аткандай мамиле болуп калыптыр да. Ушуга бир чечкиндүү чара колдонуп, жанагы анча-мынча чыгарылган жарлыктарды, токтомдорду өзгөртүү киргизбесек болбойт. Рахмат. 4-чү процедурный. Рахмат, Жамиля Коношбековна, урматтуу депутаттар. Саламаттык сактоо тармагы өзү эле таталды. Анан кийин биз дагы социалдык саясат боюнча комитет бул маселелерди эмки жыйынга ушу 1 апрелге коюп отурган болуп атабыз. Келип катышсаңыздар болот. Бирок Камиль Абдыразаковдун айткандай, чын эле ушу саламаттык сактоо боюнча маселени бир күн толугу менен бир карап чыксак, себеби ал жакта дагы суроолор көп болуп атат. Рахмат. Рахмат. Процедурный 6-чы. Өзү Алмаз Акунжанович, бул азыркы министр здравоохранениянын кличкасы бар экен. Чорный хирург деген. Бул убагында Рысбек Акматбаевтарды операция кылып жүргөн. ОПГнын балдарын бекитип алып барып, ок тийгендердин же бычак жегендерди алып барып, үйүндө же бекитип операция кылып жүргөн. Мен подсказка берип коеюн Камчыбек Кыдыршаевич ГКМнын башчысына жана генеральный прокурорго кайрадан. ОПГ менен күрөшүп атабыз, түздөн-түз бул министрдин ОПГга тежеси бар. Канчалаган балдарды бекитип, неофициальный операция кылып жүргөн киши Кыргызстандын саламаттык сактоо министри болуп турат. Бул деген уят нерсе. Бул президенттин да башын айлантып, аканит каякта бир ууларды чыгарып, 1 жыл башын айлантты. Эми жалпы Кыргыз элин башын айлантып, өлүмгө көбөйүп кетти. Буга чара көрүшүбүз керек. Урматтуу Алмаз Акунжанович, кече мен Туркияда жүрдүм, бир мемориалден клиникага бардым, обследовать. Косный мосту алмаштыра албай кыргыз баласы жүрүптүр, 20 жаштагы аэропортто иштейт экен. Телефонун сурасаңар берем. Манас аэропортто үйлөнө элек бала экен. Мен өзүм обследованиямдан отказ кылдым дагы, жана жигитте айттым. Десем, Туркия мамлекети 150 квота бериптир, Алмаз Акунжанович. Операцияларга. Бирок ошону жалаң таныш билиштери министрдин туган урук жанабысынын влияниясы менен гана бөлүнүп атыптыр. Жанагы Туркиянын Кыргызстандагы посолунун, мен бул боюнча Руслан Казакбаев менен да сүйлөштүм. Ошо окшогон квоталар жең ичинен бөлүнүп кетип атыптыр. Өтө бардак Минздрав. Бул кишинин ишин караш керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул чорный хирургду министр кылып коюп алып, Кыргыз элин бүт заблужденияга тыгып атат. Өлүмгө көбөйүп кетти. Рахмат. Рахмат. Процедурный 3-чү микрофон. Рахмат, Жамиля Коношбековна. Буга чейин коллегаларым туура маселени көтөрүп кетти. Толугу менен кошулам. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө жаш балдар арасында да оорулар аябай күчөдү да. Мына мектептин астында сатылып аткан бүгүнкү күндө жаш балдар алып жеп аткан жалпы эле республика боюнча бир топ башкача бир азык-түлүктөр сатылып атат да. Ошолордун сапатында текшерүү бүгүнкү күндө муктаждыктар бар да. Эмне жеп атат? Эми жаш балдарга жок дей албайт экенсиң, бирди алып бересиң. Бекинип алат экен. Ушул боюнча да бир тапшырма берип, ушул боюнча да маалымат берип койсо жакшы болмок, Алмаз Акунжанович. Рахмат.
Рахмат. Кийинки маселе